Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, сиздер менен кайрадан эле Куба медиа каналы. Азыркы учурда ошол коронавирустун айынан адам өлүмүнүн саны күн сайын өсүүдө. Бүгүнкү роликте биз ошол коркунучтуу вирустун кайсыл жактан келип чыккандыгын биз аныктадык. Анда эмесе күбө болуңуздар. Азыркы күндө Кытайда коронавирус менен ооруган элдин саны 2000ден ашууда. Алардын ичинен өлгөн адамдын саны 57ге жетти. Бул коркунучтуу вирус Кыргызстанга да келип жетти. Бир нече саат мурда ооруга шектелип, бир жаран ооруканага алып кетишти. Коронавирустун бир түрү мурда Кытайда 2002 жылы пайда болгон. Ал оорудан 8000ге жакын адам бул аалам менен кош айтышкан. Коронавирус бул айбандардан адамдарга жугуучу оору. Вирустун биринчи симптомдору температура пайда болот, жөтөлүп бир аз кыйналасың. Бул оору сасык тумоого окшоп башталат экен. Азыркы учурда дүйнө жүзүнө коркунуч алып келген ооруга каршы эч кандай дары жок. Бардык дарыгерлер азыр колунан келген аракеттин баарын жасап жатышат. Бирок азыр эч кандай натыйжа жок. Бул оору кайсы жаныбардан жуккандыгы аныкталды. Бул жарканат менен жыландын этинен жуккан вирус. Азыркы күндө Кытайдын бир нече ири шаарлары катуу көзөмөлгө алынды. Адамдарга мамлекеттен чыгууга тыюу салынды. Ооруга шектүүлөрдү атайын даярдалган нерселерге салып алып кетип жатышат. Бул оору бир гана Кытайда эмес, башка өлкөлөргө дагы тарады. Мисалы, АКШ, Таиланд, Түштүк Корея, Япония дагы башкалар. Кытай өкмөтү вирус чыккан жерди карантинге алды. Ал шаардан эч ким чыга албайт. Маалыматка караганда, Америкада 1 киши, Таиланд менен Японияда 2 киши, Москвада да 2 киши шектелүүдө. Азыркы учурда Кытай элинин баары маска тагып жүрүүдө. Дарыканаларда маскалар калбай калууда. Тамак жечүү жерлер, дүкөндөр жабылууда. Тамак аш көпкө чейин жетишпегендиги дайын болууда. Бул чынында эле Аллахтын Кытайга жаадырган балеси көрүнөт. Же чындап эле кыямат кайым келип калдыбы? Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер өтө сак бололу. Кытайдын товарларын албаңыздар деп суранып кетер элем. Аллахым бул баледен өзү сактасын. Сиздер менен кийинки роликте сак саламатта көрүшкөндө Аллахым өзү насип кылсын.